Жалал Абад шаарында 9-сентябрдын кечинде жаштар арасында мушташ болуп, анда 3-өө катуу сабалышкан. Алардын бирөө Жалал Абад областык клиникалык ооруканасында жатып, эс учуна келбей көз жумду. Калган экөө дээрлик 1 сутка бою дарыгерлерден тийиштүү жардамды ала алышкан эмес. Жабырлануучулар Кошуна Базаркоргон райондук аймактык ооруканасына жатып дарыланышууда. Буга чейин маалымат мейкиндигинде Жалал Абад шаарындагы түнкү клубтардын биринде мушташ болуп, катуу сабалган 26 жаштагы жигиттин эс учуна келбей ооруканада каза болгону тууралуу маалыматтар тараган. Ал эми анын катарында сабалган дагы 2 жигит тез жардам мунаасы менен ооруканага барышкан. Бирок алар бүт сутка бою дарыгерлерден жардам ала алышпаганына нааразы болушууда. Отуруш керек экен, бирок эч ким жок, медсестрадан башка эч кимиси жок. Ошол жерде кыйла отуруп калдык. Күтүп отуруп, ар жактан тергөөчүлөр келип, нары тартып, бери тартып отуруп, убакыт көп өтүп кетти. Анан кайра бардык немеге, неврохирургка. Врач таппадык, ушундай десек, детский отделение жакта окулист бар, ошого баргыла деп. Ага барсак ал таң калып, эмне ушундай жөн эле озек эле направлениясы жок эле жөнөтүп койду дейт. Айткан врачтарына барып жүрдүк. Бир врачка барсак, без направления силерди көрө албайм да мен. Же историяңар жок, же картаңар жок деп. Анан башка врачка бардык. Ага чейин рентген кылган болчук. Бизди кайра медэкспертизага алып кетти. Обследование болбой туруп эле. Ал жакты бүтүрүп келсек, уже кеч болуп кетти. 6-7 болуп кетти. Врачтар уже жок. Баары жумуштар бүтүп кеткен. Эртеси күнү кечинде таяк жеген Бектур Султанмуратов менен Нурсултан Мырзакматовду достору Базаркоргон райондук аймактык ооруканасына алып барышкан. Ал жерде дарыгерлер кабыл алып тийиштүү жардамдарын беришкен. Азыркы учурда жабырлануучулардын абалы дурус. Мээси менен жаракат алганда чайкалып, сотрясение ошол мээси чайкалган эне болуп. Анан кийин көздөрү когала, баштары шишкен, улучшенияга кетти. Берген күндөрү кусуп, башы айланып, ушундай болуп аткан болчу. Азыр леченияларын алып атат. Жабырлануучулардын жакындары Гиппократтын антын берген Жалал Абадтык дарыгерлердин жабырлануучуларга кайдыгер мамилесине нааразы болушууда. Алардын пикиринде жардамга муктаж болгондорду жакшы кабыл алып, тийиштүү жардамды көрсөтүүгө алар милдеттүү болчу. Ошо биринчи бир укол баш айланып жыгып түшкөндө бир укол берип коюштур болду. Ошондо деле жанакы берки балага чуркап карашып, анын состояниясы тяжелый болгончо аны карашыптыр дагы. Менукам ошол жерде өзүн жоготуп коюптур, бир эмес 2 жолу өзүн жоготуптур. Ошондой состояниясын көрүп дагы врачтар унчугушпаптыр да Жалал Абадтачы. Ушундай кайдыгер караган врачтарды дагы бир жоопко тартып койсо экен деген немеде үмүт айтып атабыз да биз эми. Ал эми Жалал Абад областык клиникалык ооруканасында жабырлануучуларды дарыгерлер кабыл алганын айтышат. Аларга алгачкы жардамды да беришкен. Бирок алардын бирөөсү дарылануудан баш тартып, Базаркоргонго кеткен. Бирок ал жака деле областык оорукананын дарыгери барган. Сотрясение деген диагноз коюшкан. По линии санавиациядагы нейрохирургду чакыртып туруп, нейрохирургтан дагы көзөмөлдө болгон. Сотрясение деп жаткызуу керек деп айтканда бирөөсү өзү отказ кылып туруп, ошо журналга отказын жазып беришкен. Өзү жатуудан баш тарткан. Ал эми врач жок дегенге буга такыр кошула албайм, анткени мен айымда дагы врачтар дагы өз ордунда болгон, тийиштүү жардамды өз убагында көрсөтүшкөн. Бирөөсү эс алып калды деп, ага нашатыр спиртин жыттатып, ал ошону карап, өзүнө келип калды деп коридордо отурган. Андан кийин бизде ошо нейрохирург врачыбыз сотрясение алыпсың, жаткызалы деп ошенткен экен, өзү отказ жазып берген экен. Өзү отказ кылган экен. Жалал Абад шаарындагы бул мушташта шектүү катары 4 киши кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Ал эми катуу жабыр тарткан 26 жаштагы Базаркоргон районунун тургуну Мунарбек Бекишев каза болуп, 2 жаран ооруканада жатышат. Окуя эмнеден келип чыкканы жана кандай жүз бергени тергөөдө аныкталат.